Жигиттер, инжектор боюнча инжекторду кантип баштайбыз, кандай аппараттар сатып алабыз? Туугандар, инжектор аппаратты эмнелер кирет биринчиден? Инжектор дегенде көп адамдар жакшы түшүнбөйт. Мен инжектор айта кетейин. Именно камера изгаренияга кирип аткан топлива общий инжектор деп аталат да. Эми анын ичине форсункасы кирет, свечасы кирет, катушкасы кирет, бензиндин давлениялары, бүт эле сальниктер, кирип аткан аба, айтор ушу баардыгы кирет. Эми туугандар, бунун кандай аппараттар кетет, каерден алабыз? Эми инжекторде баарыбыз көрүп жүрөбүз, баягы инжектор форсунка тазалаган аппаратты алышат, диагностика алышат. Негизи туугандар, инжектор дегенде өтө көп аппарат кетет. Бирок силер эмнеден баштасаңар туура болот. Инжектор дегенде биринчи туугандар безопасность жагына караш керек. Себеби эми инжекторде эмнени карайсың? Бензинди карайсың, туурабы? Бензин бул өтө бат күйдүргөн зат. Демек бул нерседе биринчи мындай өзүңөрдүн коопсуздугуңарга биринчи маани бериш керек. Ысык мотордо иштебеш керек, муздатып иштеш керек. Безнасос текшергенде абайлаш керек. Чачырап кетсе күйүп кетет, көзүңө кирет, башка болот. Айтор мына ушуну биринчи үйрөнүш керек. Анга көп убакыт кетпейт. Андан кийин аппараттар маселеси, каерден сатып алабыз? Мен инжектор аппаратын көбүнчө эле Кытайдан алам. Анан өтө салмагы оор, мисалы стендтерди мына Бишкекте Max KG деген көптөн бери инструмент сатып жүрүшөт. Мен ушулардан эле аламын. Негизи Кытай менен баасы салыштырмалуу 10 000 сом ортодо разница берет. 10 000 сом, 12 000 сом. Бирок туугандар, Кытайдан алгандын минус жерлери көп. Мисалы, Кытайдан алдыңыздар, Кытайдан алсаңыздар сынып келип калышы мүмкүн биринчи орунда. Анан кийин өтө көп убакытта келет. Мисалы, Кытайда айтылышы 20 күн болгон менен 1 айда келет. Мен бир товарым 6 айда келген. Айтор чозулуп кетиши мүмкүн. Ал каргого деле байланыштуу эмес. Бул просто так ушундай товарыңар жоголуп кетиши мүмкүн орто жолдо. Бирок келет. Анан Кытайга период акча саласың, күтөсүң, барасың банкка, күтүп аласың. Андан көрүү ошол эртерээк эле барып прямой эле, мисалы Max KG бул мен тааныбайт деле, мен деле алар тааныбайм, реклама деле эмес. Мен просто ошол жерден өтө көп мен окуу жайым бар, мени балдарыма дайыма алып берем. Мен уже 10дон ашык ошолордон сатып алдым. Негизи ушунча сатып алдык, бирок чыккан жок. Мен ал жерден аппараттын өзүн алам. Химиясы ал жерде өтө кымбат. Химиясын мен ошо именно Lavr деген химия, мен ошо Lavr компаниянын өзүнөн алам, арзан алам. Кыскасы Кыргызстандан эле алам, именно стендти. Баасы мен мисалы баасы айта албайм. Себеби долларга байланыштуу ойнойт. Примерно мисалы 45тен 50гө чейин мындай болуп турат. Простой форсунканыкы. Анан кийин баягы ТНВДны тазалаган стенд, баягы давлениясы высокий деп коет. Алар мен аны Кыргызстандан көргөн жокмун. Россиянын сайттарында бир 80 000 территориясында жүрөт. Эми экөө эмнеге керек десе, азыркы жаңы машиналар, мисалы ТНВД системасы жоктор, простойлор, азыр ошо баягы мен айткан 45-50 000 сомдук стенд менен тазаланат. Ошо менен текшерилет. Бирок ТНВДсы бар, баягы 15 бардан жогору форсункасы ошондайларды текшеремин десе, ошол высокодавление деп коет, ошол стендти алыш керек. Бирок экинчи стендти мен айтам, өзүм жеке мнениям, если силер чоң шаарларда иштебесеңер, ал стенд силерге кереги жок. Эмне үчүн дегенде, ТНВД системасы менен бул машиналар өтө аз. Анан азыркы жаңы машиналарга коюлуп келип атат, сөз жок. 2015тин үстүндө ал машиналар азыркы күндө ремонт сурабайт. Ремонт сураса дагы ал машинаны көбүнчө эле запчастьтары алмаштырып, толук эле алмаштырып салып атат. Эски машиналар ТНВДсы региондордо аз. Эгер силер региондо иштесеңер, жөнөкөй эле форсуночный стендти алып бергиле. ТНВД түшө турган высокодавление стенд чоң шаарларда гана спрос бар. Так, ошондой. Эми бул стенд боюнча кандай иштетебиз? Бизде YouTube'га, онлайн заман YouTube'га кирсеңер, ошол жакта бар. Дагы да толугураак маалымат киргизебиз. Эми андан башка эмне керек?
дыма генератор эмне дегендерге, бул атайын түтүн иштеп чыгара турган насос десек болот. Түтүндү чыгарып машинанын ичине айдайт. Именно аба кирген жерде вакуум болуш керек. Мындай айтканда, сырткы аба менен ички абанын ортосунда герметичный болуш керек. Ошол эгерде аба бир жерден кирип аткан болсо, анда туура эмес иштейт. Мына ошону текшере турган атайын ичине түтүн желдейт. Тешик болсо ошондон чыгат, анан ошону жемайт. Дыма генератордун түрлөрү аябай көп. 5000ден 20-30 миңге чейин түрлөрү өтө көп. Биз Россиядан алсаңар болот. Биз Кытайдан алабыз. Кытайдан себеби арзан. Мен өзүм так даана модельдерин билген үчүн Кытайдан эле заказ кылып алып келип иштетем. Өзүм сатып деле жүрөм. Андан кийинки аппарат Маnomер деген бул бензин давлениясын өлчөйт. Кыргызстанда орточо баасы 3,5 миңден 5 миң, 6 миң смотря комплегине жараша кете берет. Биз Кытайдан алабыз. Кытайда мисалы арзан. Андан кийин компрессомерди мен Кыргызстандан алам, себеби Кыргызстанда арзан. Компрессомер бат-баттан бузулуп турат. Бир айда эле бузулуп калышы мүмкүн, бир жумада бузулуп калышы мүмкүн. Орточо 1,5 миң турса керек. Компрессомер бул именно мотордун цилиндринде канча компрессия бар. Мисалы норма 12. Ошол мисалы эски машиналар эмнеге бензинди көп жейт, эмнеге тартпайт, ошо компрессия түшүп кетет. Компрессомер деген туугандар машинанын компрессиясын өлчөйт. Машинанын компрессиясы 12 болуш керек. Эгерде компрессия ошо эмнеге эски машиналар көп жейт, тартпайт десе, ошо компрессия түшүп кетет. Мына ошол компрессия канчалык деңгээлде экенин ошол компрессомер менен текшересиңер. Ошол компрессомер Кыргызстандан эле алабыз. Любой эле инструмент саткан магазиндерде болот. Компрессометр дейт, компрессомер дейт. Кыскасы ошол инструмент. Андан кийинки инструментибиз разрядник. Разрядник мен Кыргызстанда көп деле көргөн жокмун. Разрядник деген искра именно катушканын канчалык деңгээлде искра берип атат, канчалык мощный берип атат, ошону текшерет. Катушка жыртыкпы, сыныкпы, трешнабы, боковойуна уруп атабы, бүт баарын ошо разрядникке салып алып текшерет. Разрядник деген катушкага салып, именно искра болгон жерди көрсөтүп берген буюм. Өтө кымбат деле эмес, 500 сом, 1000 сомго чейин турат. Ар кыл модельдери бар. Аны биз Кытайдан алабыз. Мына ушундай аппараттарды алышыңар керек туугандар. Инжекторге кызыккандар ушуларды алышыңар керек. Эми биз Кытайдан каяктан алмак элек деп Кытайдан ала албагандар же болбосо көп күткүсү келбегендер бизге кайрылсаңар болот. Биздин ценалар туура келсе бизден алгыла, биздин ценалар туура келбесе Россия, айтор кимде кандай силерге выгодный болсо ошолдуктан алыңыздар. Инжектор бизнесин баштагыла. Инжекторду үйрөнүш үчүн биринчи очередте аппараттын сатып алышыңар керек. Сатып алмайынча силер аны эч качан үйрөнбөйсүңөр. Андан кийин акырындап ачыла берет. Инжектор боюнча аппараттарды сатып алып, биздин видеолордон акырындап көрүп үйрөнсөңөр болот. Жок, мен кыска мүнөттүн ичинде үйрөнүшүм керек десе, анда биздин онлайн сабактарды сатып алып үйрөнсөңөр да болот. Мен эч кимди биздин сабак сатып алып, же болбосо бизге келип окуганга үндөбөйм. Мен негизи ушул кесип чындыгында жакшы акча түшүрөт. Азыркы күндө мындай кесипте иштеген усталар өтө аз. Ошол себептен мен муну сунуштайм. Бардык кыргыздын жаштары ушул кесипти үйрөнсөңөр болот. Андыктан баарыңарга ийгилик туугандар. Салам алейкум.